Биз жетимтоо үчүн керек болсо башыбызды сайып беребиз. Керек жетимтоо үчүн өлгөнгө даярбыз, чын айтайын. Карызды төлөй албай аткан болсоңор, анда кызматты тапшырып кеттик эле да. Монтип эле айтам да. Эл колдобойт уже. Эл колдоп бүткөн уже. Канда бир сүйлөш керек да. Түшкө чейин бирди сүйлөп, түштөн кийин бирди сүйлөгөн болбойт. Бакиевтердин эмеси кулагы көрүнүп атат да, кулагычы Максимдин кулагы көрүнүп атат да. Ширшовдор, Максимдер, ошолордун кулактары көрүнүп атат да. Ачык айтканда. Мен буга чейин катуу чыккан эмесмин. Бирок мен азыр өзүмдү жертвовать эткенге даярмын да. Жетимтоого асылган киши көрөсүңөр, Кудай урат да. Урганда да укум тукумуна чейин урат. Жетимтоого асылган киши оңбойт. Ишенип койгула да ошон үчүн. Саламатсыз Белгис мырза. Атайын убактыңызды бөлүп майк берип келгениңизге ачык билдирем. Бүгүн сиз менен ушул азыр коомчулукта талкуу жаратып аткан жетимтоонун айланасында сөз кылсакпы деген максатта чакырдык. Анан мен алгачкы суроом ушул. Сиз баягы жетимтоо боюнча бир кайрылууларды чыгардыңыз. Жетимтоого асыла турган болсо эл каршы болорун, жетимтоого тийбегиле деген өңүттө кайрылуу жасадыңыз. Ушу негизи азыркы бийликтин максаты чындап эле жетимтоону казуу болуп атыптырбы? Эл арасында кандай пикирлер бар ушунун? Сиз нарындан келдиңиз, ошол жетимтоону жакшы билесиз дегендей. Саламатчылык. Мен ошол жетимтоо өрөөнүндө ошол жакта төрөлүп, балалык күндөрүбүздүн баары ошол жетимтоонун жайлоосунда өткөн да. Мен ал жакта баягы саясат жок, бул жетимтоо боюнчачы. Жеке мен өзүмдө биздин максат жетимтоону коргоо. Биздин көбү, Кыргызстандын элинин көбү ойлойт экен, аякта жетимтоо деген бул жөн эле бир мындай босоргон эле бир тоо таш болсо керек. Жалгыз дөбө деппи? Анткени ат башыда көп Баткен жана башка көп областтарыбызда мындай жөн эле тоолор көп да. А бирок нарын андай эмес да. Нарындын жайлоолору, тоолору, бул жетимтоо деген бул өтө чоң жаратылыш да. Эмне деген токойлору бар. Бугу марал только ошол жетимтоодо. Ошонун жайлоосунда башка бир да облуста жок бугулар. Өткөндө бугуларды ошол жерден алып кетти эле жалалабадка өлүп калбадыбы? Кайра алып келишти. Эмне деген жаратылыш, эмне деген жайлоолор, эмне деген карагайлар, эмне деген суу. Биз кантип ошону талкалаганга жол беребиз да. Биз жетимтоо үчүн керек болсо башыбызды сайып беребиз. Керек жетимтоо үчүн өлгөнгө даярбыз, чын айтайын. Биз укум тукумубуз үчүн, келечек үчүн жетимтоону астырбайбыз. Биз өрөөнгө мына кечээ эле барып келдим. Бүт өрөөнүн балдары менен жолугуп, сүйлөшүүсү менен сүйлөшүп келдик. Биз жетимтоо үчүн турабыз аягына чейин. Бийлик, азыркы бийлик сатып алар где-то бир 30%, 40%. 20% эл нейтральный болуп берер. Бирок 40-30% эл тикези менен тик туруп берет. 30% эл ким келбесин ошону жеп коет да. Ошентип эле айтам да, ачык эле. Анан ушул жетимтоону казуу боюнча бийликтин аракети неден улам чыгып атат деп ойлойсуздар? Баягы тышкы карызды төлөй албай калдык, анан кийин биз кендерди иштетишибиз керек деген маанайлар көтөрүлүп атпайбы азыр эл арасындачы? Тышкы ички карыздар көбөйүп кетти, биз төлөшүбүз керек да, төлөбөсөк мамлекеттин эгемендүүлүккө коопсуздугуна коркунуч жаралат деген сыяктуучу. Ушул рейканын аркылуу мына биз тышкы карызды төлөшүбүз керек деген максатта жетимтоону бир иштетип жиберели деген бир саясат жүрүп атат деп ойлойсузбу? Өкмөт башчысы айтып атпайбы? Эгер карызды төлөй албасак, Кытай 3 объектибизди алып коет депчи. Эгер карызды төлөй албай аткан болсоңор, анда кызматты тапшырып кеттик эле да. Монтип эле айтам да. Төлөй турган, карыздардын баарын убагында төлөй турган, экономиканы жетимтоону каспай эле көтөрө турган адамдарыбыз бар. Алардын бири Москвада жүрөт деп койсок болот. Путин даярдап атат деп койсок болот, мисалчы. Андайлар көп экономиканы түшүнгөн. Ошол эле мына Бабанов деле экономиканы жакшы түшүнөт. Саясат десе сырткы саясат, ички саясат десе ички саясат, экономиканы жакшы түшүнөт. Андайлар көп. Жигиттерибиз, кыргыздын жигиттери көп. Жетимтоосу жок эле мамлекетти көтөрүп койдурчу. Мамлекетти көтөрүп койчу эки эле жол менен көтөрүп койсо болот Кыргызстанды. Ички туризм менен эле. Кышкы туризм менен, жайкы туризм менен. Башка мамлекетте, өнүккөн Европа өлкөлөрүндө ошол бир поляны дейбизби, тоону жашылдандырып, мындай жаратылыш, искусственный жаратылыш кылыш үчүн миллиондогон доллар акчалар бөлүнөт да жылына. Ошо токойду жаратылышты сактайлы депчи. А биз Кудайыбыз берген жаратылышты сактап кала албай, наоборот талкалайлы деген бул акмакчылык да. Алтынды жердин үстүнөн эмес, алдынан эмес, жердин үстүнөн издеш керек. Мени
байлыкты жердин алдынан эмес үстүнөн издеш керек. Чөлдү деле Астана кылып казактар салып койду, алыс барбай эле коеюн. Дубай деле чөл эмес беле, суу десе суу жок, тоо десе тоо жок, байлыгы жок. Көтөрүп койду го туризм менен эле. Эмнеге болбойт? Колдон келбесе кетиш керек да, жөнү догуруна өрбөйчү, эл колдоп атат деп. Эл колдобойт уже. Эл колдоп бүткөн уже. Ушул бийлик мындай түшүндүрүп атат да. Буга чейин баягы Бакиевтердин учурунда жетим тоо жана сандык деген кендер Кытайга берилип кетип, анан революциядан кийин кайра бунун баары токтоп калган да, келишимден барчы. Анан азыркы бийлик мындай түшүндүрүп атат. Биз эч кимге бербейбиз. Биз жетим тоону өз күчүбүз менен иштетебиз. Анан кийин жаратылышка эч бир зыян тийбегендей жаңы технологиялар менен иштетебиз. Анын эмнеси жаман экен дегенди түшүндүрүп атышат да, айтып атышат да элгечи. Булар чындап эле азыркы бийлик ушу жетим тоону зыянсыз, коопсуз кылып иштете алган колдорунан келет деп ойлойсузбу? Эми бул жетим тоону өзү иштетебиз деген бул жомок да. Сказка десек болот да, сказка, длинная сказка мындайча айтканда. Энергетика министри өткөндө айтып атат. Бир депутат айтып атат. Мен тиги столбаларды алып бердим, прожекторлорунан бери ошону бир орнотуп берип койгулачы, кача тракториңе жөнөтүп депчи. Тиги министр жооп берип атат. Тракторге койганга солярка жок, бензин жок деп атат да. Аяктагы кеңеш керек. Кантип өзүбүз казабыз, айланайын. Мына ак үйдү салып башташты эле, эмне болду? Токтоп калды. Канчалаган жерлерге капсула салынып атат, токтоп калды. Камбар ата 2 кезин курабыз деп башташ өткөндө барып туруп жадырып койду, мисалычы, бир чекесин. 1 миллиард, 1 миллиард туудан мындайча айтканда копейка да. Кантип кесе салынат 1 миллиардгачы? Эми элди манипуляция кылып алдаганы токтош керек да. Эл деле уже түшүнүп калды кимдин ким экенин. Мен президент Садыр Нуркожоевичке мен жамандоо оюм жок. Мен ал кишини кетсин же кызматын тапшырсын деген оюм жок. Просто алдаганы токтош керек да. Калптын азаны айнабайт дейт. Хам бир сүйлөш керек. Жигиттин сөз өлгүчөктө өз өлсүн дейт. Хан да бир сүйлөш керек да. Түшкө чейин бирди сүйлөп, түштөн кийин бирди сүйлөгөн болбойт. Кантип казабыз? Эмне үчүн жетим тоо? Жетим тоого мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул улуу ата муундарыбыздан калган бир окуя да. Илгерки ата бабаларыбыз айткан, бул жетим тоодо өтө көп байлыктар бар, биякта чоң энергия бар депчи. Колдоочулары чоң дейт. Эмне үчүн жетим тоо? Даже айтат, жетимди көрсөңөр чекесин башын сылагыла дейт да. Эмне үчүн жетим тоо? Анткени ал жетим тоонун чекесин эки нарын дарыясы курчоп өтөт. Ошол үчүн эки нарын деп коет кошулган жерде. А ошо жетим тоонун эки нарын дарыясы курчоп өтөт да. Ошол үчүн жетим тоо деп койгон. Жетим тоодон башталат да нарын дарыясы, жана суулар агып түшүп. Жетим тоодон башталат. Ошол жетим тоодон мөңгүлөрдөн агып түшөт, булак-булак болуп суулар, кокту болуп. Анан эми жетим тоого зыян келтирбей казабыз дегенде бул жомок да. Бул жомок да булчу. Анан өзүбүз казабыз деген бул тем более жомок да. Муну казат, башка өлкөдөгүлөр казат. Мен билбейм кайсы өлкө экенин, аны өздөрү жакшы билет да бийлик. Но биякта менин жеке пикиримче бул Бакиевтердин эмеси кулагы көрүнүп атат да, кулагычы, Максимдин кулагы көрүнүп атат да. Ширшовдор, Максимдер, ошолордун кулактары көрүнүп атат да. Ачык айткандачы. А бирок кыргыз эли биз жол бербейбиз. Мен буга чейин катуу чыккан эмесмин. Бирок мен азыр өзүмдү жертвовать эткенге даярмын да, жетимдин үчүнчү. Ушул биздин жаратылышыбызды, экологиябызды, бул мөңгүлөрдү сактап калыш үчүн жана кендерди каздырбаш үчүн кийинки улам эле келген бийлик жетим тоону казабыз же сандыкты казабыз же башка бир кенди казабыз деген максатта болбош үчүн кендерге кайсы бир жылга чейин мораторий жарыялап, балким мыйзам менен бекитиш керек ушул маселени. Сиз кандай карайсыз? Менин оюмча бул жетим тоо деле негизи касылса кумтөрдөн эч айырмасы болбойт да. Бул деле сыртка таланып, толонуп кетет. Экология өлөт, клейген бизге мусор яма калат да, кумтөрдө. Кумтөрдө дагы чоң бир бөдөмөктөр бар да, ачыкка чыкпай атат. Бирок кийин бара-бара ачыкка чыгат. Ошон үчүн биз экинчи кумтөр болгондун жетим тоону каалабайбыз да. Ошол үчүн негизи эле кең байлыктарды казбаш керек. Бул биздин небере чөйрөлөрүбүзгө калыш керек. Азыр Кыргызстан каса тургудай мындай тупикке такалып калган мезгил боло элек. Биздики баары жакшы. Баары сонун. Өз учурунда эле баарын жайгарсак болот. Тышкы саясат деле мындай жүргүзүп, туура жүргүзүп, мындай мамиле кылганды билиш керек да. Мамиле кылганда да эки жакка талтайбаш керек да. Мамиле кылганды билиш керек. Анан
алтындарды ушу кеңдерди казбаш үчүн мораторийда эмес, вообще эле мыйзам менен кабыл алыш керек. Менин оюмча 100 жылга мораторий эмес, мыйзам менен кабыл алып салыш керек. Бекитиш керек да. Кең байлыктар именно сандык, жетим тоо казылбасын деп. Башка кеңдин баары казылбады. Чаткалда канча кендер казылып атат, Солтон Сары кеңи казылып атат, Комтөр казылып атат, Жер үй казылып атат, канчалаган кеңдер казылып атат. Эми жыргасак ошол кеңдерден жыргап кетпейт белек. Мен жана айтып атып, унутуп калып турмун. Жетим тоого асылган киши Кудай уруп коет. Мен ачык эле айтайын. Мен айтып атпайм, улуу олуя чоң аталарыбыз айтчу, жетим тоо бул өтө касиеттүү жер депчи. Эмне деген жаратылыш, эмне деген энергия бар депчи. Жетим тоого асылган киши көрөсүңөр, Кудай урат да. Урганда да укум тукумуна чейин урат. Жетим тоого асылган киши оңбойт. Ишенип койгула да ошон үчүн. Илгиз мырза, мына өзүңүз деле күбө болуп атасыз, ушу бийликке карата катуу сын айткандарды, калыс адилеттик тууралуу айткандарды айрымдарын камап атат, айрымдарын суракка чакырып коркутуп түрткүтүп болуп атат. Мына жетим тоо менен каршы, жетим тоого атыла турган болсо мен башым сайып каршы турам, аягына чейин турам деп атасыз. Ана сизге карата кандай коркутуу түрткүтүүлөргө сиз чыдайсызбы, же болбосо сизге кызмат берип койсо, макул деп кетип калбайсызбы дегендей. Кандай сиз ушу боюнча пикириңизди уксак? Менде коркуу сезим деген жок да. Ачык айтайын, коркуу сезим экенин мен өзүм билбейм дагы, я не чувствую да. Менде коркуу сезимдер бала кезде өтүп кеткен. Биз мындай карапайым үй бүлөдө төрөлүп чоңоюп, 9-классымда Россияда, Москвада мигрант болуп, стройкада кирпич ташып иштеп, 6-7 класс кезимде швейный цехтерде мындай ütүжүник болуп иштеген күндөр болгон. Мен кыйынчылыкты мен бала кезде өткөрүп койгом. Ал күндүн баары өткөн. Мен азыркы деңгээлге, азыркы бизнестин баарын өзүбүздүн күчүбүз менен түптөгөнбүз. Мамлекеттин казынадан 1 тиын албай, тескерисинче миллиондогон салык төлөп. Мен дайыма айтып кеткендей, биздин да колдоочубуз бар. Мен ага ишенем да. Бизге да асылган кишилерди мен көп көргөм. Оңбойт да. Оңбойт. Ошон үчүн мен дайыма ишенем, эч ким эчтеке кыла албайт. Мага асылган киши оңбойт да. Бизди эсиңиз тартып алып койго. Мен андан коркпойм. Пожалуйста. Кимге мен чоң жана балык чарба хозяйстволорум керек болуп аткан болсо алып койсун. Эч маселе жок, мен даярмын. Эч маселе жок. Бирок сурап алчу күн алыс эмес да. Кызмат ар жак бир жакка кетпейсиз. Кызмат акча мен деген эч качан кызыктырбайт. Кызмат керек болсо мен Сооронбай Жээнбеков малына эле кетмекмин. Керек болсо мага ошол маалында чоң кызматтарды сунушташкан. Айыл чарба министрине чейин сунуш болгон. Президент өзү ошол кезде Сооронбай Жээнбеков мага чоң кызматтар предлагать эткен. Департаменттен жана башка жактардан. Мен кетсем ошондор кетип калмакмын. Бирок бизде принципиалдуулук, жигитчилик өйдө турат биринчи орунда. Анан бизди эч ким коркута албайт. Илгиз мырза, атайын убактыңды бөлүп келип маек бергенге ыраазычылык билдирем. Аманчылыкта жүз көрүшөлү. Бар болуңуз. Рахмат, келип турабыз. Чындык үчүн, мамлекетибиздин келечеги үчүн туруп беребиз.